АКШда 10 жыл комада жатып төрөгөн аялды зордуктады делген шектүү кармалды. АКШда 10 жылдан бери комада жатып наристелүү болгон аялды зордуктады делген адам кармалды. Кармалган жаран бейтап жаткан оорукананын кызматкери болгонун жет элдик басылмалар жазып чыгышты. Малым болгондой 10 жыл бою комада жаткан бейтап дени карды соо наристе төрөгөн. Ымыркайды аялдын туугандары багып алышкан. Бул окуядан кийин бейтапты караган дарыгерлер жумуштан айдалган. Ал эми ооруканада эмгектенген эркек кызматкерлер ДНК тест тапшырышкан. Анын натыйжасында зордуктоого шектелип 36 жаштагы Натан Сазерланд кармалган. Кармалган жаран кылган иши боюнча көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. АКШнын конституциясына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык кармалган жаран кылган иши тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартканга укуктуу. Натан Сазерланд $5000 акча төлөөгө милдеттендирилип бошотулган. Булак супер жекет кейжи.